Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Бишкекте 5-6 октябрдагы митинг учурунда ооруканаларга кайрылгандардын саны 768ге жетти. 550-сүнө биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ал эми 218 киши ар түрдүү жараат менен ооруканага жаткан. Ондой жаран оор абалда жандандыруу бөлүмдөрүндө. Ала Тоо аянтындагы митинг учурунан жараат алгандар кечки саат 8ден баштап травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна түшө башташкан. Акыркы маалыматтар боюнча бул борборго 299 жаран медициналык жардам алуу үчүн кайрылган. 71 жаткызылды, 228 амбулаторлук жардам көрсөтүлдү. Алардын ичинен жана тез жардам кызматкеринин 4 кызматкери бар, 3 фельдшер, 1 шофер. 106 правоохранительный органдын кызматкерлери. Кайрылгандардын 10-у реанимация бөлүмүнө жаткызылган, 10дун 5 оорулуу абалы бир аз турукташкандан кийин бөлүмгө которулду. Кайрылгандардын көбүнүн баш мээси катуу чайкалган. Ошол реанимация бөлүмүндө жаткандардын экөөсүнүн бут открытый перелом деп коет, костей голени, экөөсүнүн жанагы таш менен башына урган. Ошол себептен ушундай травмаларда. Жарадар болгондор борбор каладагы 5 ооруканага. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору, улуттук госпитал, шаардык 1 оорукана, Чүй облустук ооруканасы жана улуттук хирургия борборуна кайрылышкан. Инибистин бутуна осколка тийип ошо жарылып, азыр ошо жарылганда бутун билбейм, азыр таңып алып келдик. Ошол жерден жанагы элдик медиктер жардам берип бутун таңып салыштыр эске. Ботунун жарымы жок жулганда. Эки бала бар болчу, ал экөөнүн бирөөсүнүн кулагы укпай атат дейт. Бирөөсү ошо мунун жанында экен, как раз мунун бутун жулганда тигинин кошо сандарына тийген экен. 5-октябрда митингден 19 жаштагы жаран катуу жараат алгандыктан улуттук госпиталда көз жумганы маалымдалды. Мээрим Дүйшөнөлиева, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.